5-6 эле адам келди деп ойлойсуңарбы? Бүгүнкү чыгарылышта дагы бир Москва жергесиндеги мигранттардын катарын толуктап, бирок акыркы учурда өзүн блогер катары сынап жүргөн Атабек же болбосо Аташли деп таанылган биздин кыргыз жигити келип калды. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Кандайсың Атабек? Жакшы. Жакшы болуп. Өзүңүз? 1 саат күттүм го. Кеч алып калдык кичине. Атабек, биз силерди чакырганыбыздын себеби ошол Инстаграмдан көрүп калдык. Москва Ситиде, Афимолдо акча чачып, элдерди ызычуу кылып, ушундай хайп жаратыпсыңар. Бул качан болгон окуя? Эмнеге мындай кадамга бардыңар? Акчаны жөн эле мындай кайрымдуулук кылып таратып койсоңор болбойт беле? Биринчиден 18-апрель күнү болду бул нерсе. 18-апрель 16:00 биз эми досторубуз менен жөн эле план кылдык да. Мен ойлодум, мен ар аптада же болсо ар апта болсо деле бир айда бир Москвада мигранттарды чогултуп, өзүм досторумду, тааныш билиштерими, подписчиктерими телефон раздавать этип, наушниктерди берип ушуна ойнотуп жүрөм да. Анан бир ой келип кетти, 100 000 эми чисто подписчиктер үчүн топтоп койгон акчам бар эле. Давай ушуну Москвадагы мекендештер топтоп ушу таратып беребиз, кандай болот экен. 200 эле адам келет деп ойлодум менчи башында. 200 эле адам келет окшойт. История чыгардык ошо күнү. Бир күн мурда кечурун история чыгардым. Эртеси күнү уже бардым. Кудайга шүгүр 2500 адам келди. Кайрымдуулукка келе турган болсок, кайрымдуулукту эми оң колу менен кылган нерсени сол колуң билбесин дейт го. Ошондой кылып элем, эл билбесе деле биз өзү кылып жүрөбүз. Ато мына ушул нерсе мен хайп үчүн кылган жокмун нерсени. Просто өзүм көрүүчүлөргө берем деген ойдо эле кылдым анан. Бирок хайп болуп кетти. Хайп болуп кетти. Хайп үчүн деген ниет жок эле биздечи. Мына хайпты элдер мени жаман көрүп атышы мүмкүн, бирок бул кыргыздардын жаман жагын көрсөтпөдүк деп ойлойм да мен бул нерсенин артынанчы. Типа акча чачканы мен көп такси дос балдарым чалып атат. Кыргыздар ушундай акча чачып атыптыр. Силер бул жакта типа богатый да вы депчи, типа силер байсыңарбы Кыргызстанда кандай деп уже интерес кармаптыр да, такси дос балдарым айтып атат мага. Бул дегени кыргыздардын жаман жагын көрсөттү деген эмес го дейм, азыркы мына хайп. Азыркы болгон нерсе болуп койгончу. Ушу кээ бирлер айтып атат, бул фальшивый жасалма акча чачты депчи. Анан чындыгында жасалмабы же чыныгы эле 100 рубль, канча рубльдик чачтыңыз? Мен 100 чем-то миң чөнтөгүмдө бар эле. Мен нак 100 рубльдыктан канча штук билбедим, бирок 50 рубльдыктан 500 штук бар эле. Калганы 100 рубльдык эле. Вот 59 000 рубль мен сумкамда, калган акча чөнтөгүмдө болчу да. То есть оң чөнтөгүмдө эле да. Анан мен 4-чы этаждан 59 000 чачып бүткөндөн кийин 1-чи этажга түштүм. Элдер келди, уже наушниктерди ыргытып бүткөндөн кийин чөнтөгүмгө карасам акча жок. Мен ойлодум да, уже эл алып койду, чөнтөгүмө чейин кол салышты да. Эл алып койду, анан шуганя болуп, аяк жерден өзүм кармай албай качып кеттим, короче. Элдер кичине баягы таркап кетсин. Кол салгандар болду. Анан машинага чыгып, Оз ачарылга 10 минутта калды эле. Чехнага барып, төш чөнтөгүмө барсам, көрсө 29 000 рубль төш чөнтөгүмдө экен. Мен оң чөнтөгүмө салдым деп жүрөптүм да. Анан 59 000 рубль чачылды ачыгы. Гаджет, AirPods деген наушниктерден экөөнү ыргыттым. 59 000 акча чачылды. Анан фальшивый акча келе турган болсок, бул жаңылыктар ушундай экен. Мен билишим боюнча ал жерде уруш болду деп сүйлөп чыгышты. Ал жерде типа фальшивый акча, анан 50 адам чогулду деп сүйлөп чыгышты. Эми жаңылыктар өзүнөн деле бир нерсе пайда болушун каалайт окшойт, билбедим. Мен ошол нерсени көрдүм да. Жалган эле жалгандардан жакшы жерде угуп көрсөңүзчү. Туура жагын сүйлөгөн адам жок. Канча адам чогулду ошол жерге? Мен эми өзүм көз карашым боюнча 2000ден ашты адам. 2000. Көп айтып атты 3000ден ашты. Өзбек бир туугандар деле бар эле. Ошол 3-4 мамлекет бар да менин подписчиктерим арасында. Мен казактарды көргөн жокмун, бирок өзбектер келишти да. Өзбектер чакырганда келишти. Анан TikTok, Instagramга келе турган болсок, Instagramды убактылуу жаап турдум. Баягы ызычуу токтогу чейинчи. Instagramды 1 аптага 14 күнгө 1 айга жапса болот да. Мен 1 аптаны басам деп атып, 1 айды басып алып, азыр Instagram жабып турат убактылуу. Эртең буйруса бир 10 күн ичинде ачылат. Москвадагы телеканалдарга жаңылык болуп чыгып аткандан кийин бул окуя ажиотаж жаратты, бул туура эмес кылды деп биздин дагы Ички иштер министрлигинен дагы эскертүү болуптур. Кийин кечирим сураган видеоңорду дагы көрүп калдык. Эмне деп эскертүү беришти силерге?
Мен ГКМБга бардым, Кыргызстана өкүлчүлүгүнө, посольствого барып сүйлөштүк. Эми бул жерде мен ачык эле айттым, ал жерде мен айыбым элди без маска топтогон болду. Анан айлардын султаны Рамазан айында кылган минусум болду. Мен ошол себептен элден кечирим сурадым. Ато типа мен ката кылып койдум деген кечирим сураган жерим жок. Просто ушул ыйык Рамазан айында кылганым үчүн кечирим сурадым. Анан алар деле эскертишти. Бул нерселерди кайталабагыла, Москвадагы мекендештердин жакшы жагын көрсөткүлө. Ошол. Бул эмне максаты, ошондо эмнеге жеттиңер бунун аркасы менен? Эмне таптыңар? Эми Инстаграмда блогер болгондон кийин элге кичине өзгөчөлүк нерсе киргизишим керек да. Азыр блогер дегенде эле элдер ойлоп калат, типа гиф кылып, бир нерселерди уюштурган адамдарды ойлошот да. Анан блогер дегенде уже кичине мындай башкача нерсени ойлош керек да. Эле ошол нерсени ойлош үчүн деле ушундай необычный нерселерди ойлоп туруш керек да. Блогер дегенде эле азыр бардыгы блогер дегенде эле уже бардыгы түшүнөт да. Баягы гиф кылып жүргөн адамдар да дегенде болчу. Эми бул Москва жергесинде канча жылдан бери жүрөсүңөр? Эмне менен алектенесиңер негизи эле? Негизи мен өзү семейный адаммын. Аялым бар, эгиз балдарым бар. 1,5 ай болуп калды уже эгиз балдарым төрөлгөнүнө. Бешик болсо бек болсун. Чоң рахмат. Анан 5 бир тууганмын. 5 уул үй бүлөдө. Ата энем барды Кыргызстанда бар. Мен бул жакта семейный бул жактамын. Анан жумушка келе турган болсок, Инстаграмдан башка жумуш жок. Только Инстаграм, кичине проекттер менен иштешебиз. Анан өзүм интернет-магазиндерим бар. Через Инстаграм акча таап, ошол Инстаграмдан нан табабыз да биз. Сыр болбосо айына канча киреше табасыз? Айына эми чын айтсам 100 миң чачып аткандан кийин анда көп эле тапсаңыз керек. Даже өзүм апама да айтпайм, эми секрет эле болбой эми айтышка туура келет. Бир минимум түшпөт дегенде 500 бар да, 500 миң. Айына 500 миң рубль табасыз. Рубль, ооба. Анан кечеги Москва Ситиде акча тараткандан кийин ачык эле айтыш керек, башка торговый центрдин начальниктери мага связь чыгышты. WhatsApp'ым таап, чалышып, сүйлөшүп, через миграция аркылычы. Типа биздин деле торговый центрде уюштуруп бер. Биз типа акчаны төлөп беребиз деген сөздөр деле болду. Эми андай нерселерге азыр уже каршымын, анткени Рамазан айы чыксын, бир туугандарыбыз кичине өздөрүнө келсин. Анан ошондон кийин дагы уюштурабыз го дейм. Инстаграмдан эле ошондо 500 миң табам деп атасыз. Бул сиздин Инстаграмыңыз бирок катталуучуңуздун саны аз экен. Кантип акча табасыз? Бул катталуучу мисалы через интернет-магазин деп коет. Интернет-магазинде биз кроссовкаларды Вьетнамдан алып келтиребиз. Эми интернет-магазинден көбүрөөк сумма түшөт. Интернет-магазинден. Анан Инстаграмдан гиф деген нерсени көп элдер мындай түшүнөт да, типа блогер өзүнүн чөнтөгүнөн берип атат белектерди депчи. Ато чын-чынына келгенде гифтен минимум 100 миң түшөт, максимум миллион түшөт да гифтен. Биз 500 миң, 550 миң көрүүчүбүз бар Инстаграмда. 550 миңден минимум 30 миң гарантия подписчик берсең деле чөнтөгүңө жок дегенде 400 миң, 300 миң алат да. Өзүм жөнүндө кыскача айтып берсем, 4 жыл стройкада иштеген биринчи келгенде. Анан азыр блогерчиликти баштаганыма 3 жылдын жүзү болду, 3 жыл болду уже баштадым. 4 жыл стройкада иштеп, Кыргызстанга барып, биринчи Ош ТВ деген каналга чыгып кеттим случайно. Анан ошол каналга чыккандан кийин пранк баштап, анан вайн баштап, ошол боюнча баштаган мезгил азыр 3 жыл болуп атат блогерчиликти баштаган. Ато баягы стройкада жумуштар болсо чалсаңар, мындай жазып. Өзүм бүтүрүп. Рахмат анда Атабек, ишиңизге ийгилик.